Саламатсыздарбы? Мен Эсенгазиева Света. Мен равенство коомдук бирикмесинде көз карандысыз жашоо борборунда администратор болуп иштейм. Бул центрде жалаң майыптуулугу бар кыздар окушат. 18 жаштан 35 жашка чейин. Бул азыркы тапта 9-поток окуп атат десем болот. Буга чейин 8 поток бүттү. Ар бир потокто 10 кыз окушат. Бул кыздар үйүнөн эки жакка чыкпаган, эч жакты көрбөгөн кыздар келип окушат. Ар бир поток 6 айдан окушат. 6 айдын ичинде булар биринчиден тазалыкты үйрөнүшөт. Андан кийин көчөгө чыккан жол эрежелерин үйрөнүшөт, соода кылганды үйрөнүшөт, коомго кошулганды, адам менен сүйлөшкөндү, соода кылганды, жанакындай коомдук жайларга барганда отурганды, маршруткаларга, таксилерге, автобустарга түшкөндө коомдук жайларда кандай жүрүш керек, тартипти кандай иш кылып, адамдарга кандай сүйлөш керек, кандай жардам сураш керек, ушулордун баарын үйрөтөбүз. Анан бул 6 ай бою бул центрдин ичинде эле отура беришпейт. Ар кандай мастер-класстарга алып барабыз, кинотеатрларга алып барабыз, арт-клуб студияларга алып барабыз, цирктерге алып барабыз. Колубуздан келишинче коомго аралаштырганга аракет кылабыз да. Анан бул центрдин ичинде менен да аябай тазалыкка баасын жасайбыз. Ошо гигиена жагын үйрөтөбүз. Тамак жасаганды үйрөтөбүз. Картошка ачыганды, элементарный картошка, пияз ачыганды билишпейт көбүнчө кыздарчы. Ошолорду үйрөтөбүз. Туураганды, камыр жуурганды, нан жасаганды, иш кылып өзүнө адамга, өзү кыздардын ар бирине эмне керек болсо, ошолорду үйрөткөнгө аябай аракет кылабыз да. Толук 1-2 ай гигиена жагын үйрөтсөк, гигиенадан кийин сабак окуганга өтөбүз. Анткени кыздардын көбү атын, фамилиясын жаза албайт, кол койгонду билишпейт. Толук ошол жакка басым жасайбыз. Анан акча санаганды, акча эсептегенди үйрөтүп баштайбыз. Биз мына 9-потокто атпайбызбы? Мисалы, FSTS бизге мен билгенимден жаңы 1-поток башталгандан бери колдоп келатат десем жаңылышпайм. FSTS-тин колдоосу аябай жакшы. Мындан кийинки потоктордо дагы колдойт деп ишенем. Ыраазычылык билдирем.